Ош технологиялык университети, гуманитардык технологиялык колледжи, математика жана статистика кафедрасы, геометрия предметинен видео сабак, окутуучу Дилал кызы Мунара. Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүн биздин өтүлө турган тема айлануу телолорунун көлөмдөрү. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Жалпак фигуралардын октун айланасында айлануудан пайда болгон нерселердин көлөмдөрү чыгарылат. Өнүктүрүүчүлүк. Айлануудан пайда болгон фигуралардын көлөмдөрүн турмушта колдоно алышат. Тарбия берүүчүлүк. Студенттер бири-бири менен байланышуу аркылуу тема боюнча талкуу жөндөмүн чогултушат. Айлануу телоонун көлөмдөрү үчүн баяндамалар. Кандайдыр бир жалпак фигуранын октун айланасында айлануудан пайда болгон фигура мейкиндикте көлөмгө ээ болот. Берилген жалпак фигуранын x, y, y тик бурчтуу координата тегиздигине, башкача айтканда координата тегиздигинин биринчи чейрегине жайгаштырабыз. Ал фигуранын учларындагы чекиттердин OX огуна перпендикуляр жүргүзөбүз. Перпендикуляр OX огу менен кесилишет. Жана ал чекиттерди А барабар x0, B барабар xn болгон xnге барабар деп белгилесек, AB сегментине ээ болобуз. Демек берилген фигуранын чекелгенин байкайбыз. Ал Адан Бга чейинки сегментти барабар n бөлүккө бөлөт. Анда төмөндөгүдөй чекиттердин көптүгүн берет. Чекиттердин арасындагы аралык дельта xга барабар болгон кесиндилерди туюндурат. Алар эгер ал фигура OX огу боюнча айланса, анда цилиндрлердин катмарларын берет. Ал цилиндрлердин түзүүчүлөрү дельта x менен өлчөмдөрүн эске алабыз. Демек айлануудан пайда болгон цилиндрлердин негиздеринин аянттары тиешелүү түрдө төмөндөгү аянттарга ээ болот. Анда көлөмдү эсептөө үчүн бардык катмарларды түзгөн цилиндрлердин суммасын алабыз. Бардык катмарларынын көлөмдөрүнүн суммасы n чексизге умтулгандагы пределинен төмөндөгүдөй барабардык орун алат. Демек Адан Бга чейинки сегментинде s(x) функциясы өзгөртүксүз болсо, анда айлануудан пайда болгон телонун көлөмү v барабар Адан Бга чейин s(x) dx формуласы менен аныкталат. Ошентип айлануу телолорунун көлөмүн эсептөөнүн формуласын аныктадык. Мисал катары алсак, китептин ар бир барагынын калыңдыгы дельта x деп алсак, анда бардык барактарынын жыйынтыгы көлөмдүү бир китепти берет. Ушул сыяктуу. Айлануу телолоруна конус, цилиндр, шар булар кандайдыр бир элементтер болуп эсептелинет. Айлануу телолорунан конустун көлөмүн эсептөөнү карайбыз. Айлануу телолорго конус кирет жана анын көлөмүн чыгаруунун формуласын эсептейбиз. Конус сызыбанын негизине параллель болгон тегиздик менен кессек, анда кесилиш да тегерек болоорун байкайбыз. Берилген конуска окшош конус пайда болгону көрүнүп турат. Башкача айтканда, окшош фигуралар пайда болот. Окшош фигуралардын аянттарынын катышы алардын тиешелүү сызыктуу өлчөмдөрүнүн квадраттарынын катышына катышат. Башкача айтканда, сүрөттөгү боюнча карасак, мында АБнын СДга бөлгөн катышы барабар болот ОБнын ОДга бөлгөн катышына. Же R барабар чоң R бөлүнгөн HX. Мында R кичине тегеректин радиусу, чоң R чоң тегеректин радиусу. Тегеректин аянты S барабар PR квадрат формуласын колдонсок, анда S(x) барабар π көбөйтүү R квадрат бөлүнгөн H квадрат X квадрат. Мындан көлөмдү аныктоо үчүн v барабар 0-дөн H'га чейин S(x) dx барабар 0-дөн H'га чейин S(x) бизде негиз тегеректин аянты π көбөйтүү R квадрат бөлүнгөн H квадрат X квадрат dx. Бул интегралды дифференцирлесек, анда 0-дөн H'га чейинки пределдерин коюу менен 3/1 π R квадрат H'ты алабыз. Демек v барабар 3/1 π R квадрат H болгон конустун көлөмү келип чыкты. Бул келип чыккан формуланы колдонуп, конустун негизинин радиусу 6 метр, түзүүчүсү 10 метр болгондо көлөмүн аныктасак, v барабар 3/1 π көбөйтүү 3/1 π булар турактуу сандар. R радиус бизде 6, 6нын квадраты көбөйтүү H. H мында Пифагордун формуласын колдонуу менен H 8ге барабар, бийиктиги 8
Биіктігі 8-ге барабар. Мындан 96 пи метр кубты алабыз. Конустун көлөмүнүн негизинде цилиндрдин көлөмүн тапсак болот. Мында да интегралды эсептөөнү колдонуп, v барабар 0-дөн h'га чейин s от x dx барабар деп 0-дөн h'га чейин интегралы s от x'тын ордуна πr квадратты коебуз. Мында бул интегралды дифференциялесек πr квадрат x 0-дөн h'га чейинки төмөнкү жогорку пределдердин коюу менен π көбөйтү r квадрат көбөйтү h'ты алабыз. Бул цилиндрдин көлөмүн берди. Мисалы, цилиндрдин негизинин диаметри 10 см, бийиктиги 4 см болгон цилиндрдин көлөмүн эсептесек, мында диаметр 10 болсо, анда радиус 5 см барабар. Анын көлөмү ордуна коюу менен v барабар πr квадрат, π турактуу сандын өзүн жазабыз, r радиус 5, 5-тин квадраты 25, ал эми h 4-кө барабар. Буларды көбөйтсөк 100 π см кубту берет. Шардын көлөмү v барабар интегралы минус r'ден r'ге чейин s от x dx барабар 0-дөн r'ге чейин s от x dx. Мында биз жарым шарды алабыз. Дагы интегралдуу эсептөө жолу менен карасак, радиус мында чоң r шардын радиусу, кичине r шардык сегменттин радиусу. S от x π көбөйтүү кашанын ичинде r квадрат минус x квадрат. Мында кашанын ичиндеги бизде кичине радиустун квадратын берет, r квадратты. Ушунун негизинде S от x андыктап алгандан кийин эми көлөмүн карасак, v барабар мында 2 деген жарым шардын биз жогорку жагын аныктап атабыз. Ал эми төмөн жагын суммалап 2 деп алабыз дагы. 2 сан интеграл белгинин сыртына чыгаруу менен 0-дөн r'ге чейин π көбөйтүү r квадрат минус x квадрат dx. Мында дагы 0-дөн r'ге чейинки пределдерин коюу менен 3-төн 4 πr кубту алабыз. Бул барабар 3-төн 4 πr куб шардын көлөмүн аныктайт. Мисалы, радиусу 3 см болгон шардын көлөмү v барабар 3-төн 4 π көбөйтүү 3-төн 4 π турактуу сандар көбөйтүү радиус бизде 3, радиустун кубу, мында 3-түн кубу 27. Бул барабар болот 36 π сантиметр кубга. Айлануу телолоруна карата көнүгүүлөрдү карап көрсөк, OX угу боюнча айлануудан пайда болгон ири сызыктуу трапециянын көлөмдөрү. Айлануудан пайда болгон нерселердин негизи S барабар πf квадрат x. Мында f квадрат каяктан келип чыккандыгын айтсак, f мында OX угу менен айландырганда фигураны радиус y берет. Y барабар f от x. Мында y-тын ордуна f-ти койсок, анда s барабар πf квадрат x алабыз. v барабар интеграл aдан b'га чейин πf π көбөйтүү f квадрат x dx-ты аныктадык. Номер 1 төмөнкү сызыктар менен чектелген телонун көлөмүн эсептегиле. Y барабар 3x, y барабар 0, x барабар 0, x барабар 2 болгон төмөнкү графикке көңүл бурсак, мында координат огуна y барабар 3x-тын графигин сызып алабыз дагы, андан 0-дөн 2-ге чейинки аралыкта гана карайбыз. Эми 0-дөн 2-ге чейинки аралыкта графигин чийүү менен OX огуна OX угу боюнча айландырганда төмөндөгүдөй тело келип чыгат. Мындан көлөмүн эсептөө жолу менен 24 π'ге ээ болобуз. Номер 2 төмөнкү сызыктар менен чектелген OX угунда айландыруудан пайда болгон телонун көлөмүн эсептегиле. Y барабар тамырасын x, y барабар 0, x барабар 2.
Анда ыр тамырасында x'тин графигин сызып алабыз. Мына төмөндөгү сүрөттө көрүнүп турат. 0-дөн 2-ге чейинки бул 0 x барабар 2 y барабар 0 болуп турат. Берилишинде төмөнкү сызыктар менен чектелген. Мында y-тин ордуна 0-ды койсок, анда x дагы 0-ге барабар. Анда төмөнкү жогорку пределдери 0-дөн 2-ге чейинки интегралын аныктап, 2 пини алабыз. Номер 3. Төмөнкү сызыктар менен чектелген OY когунда айландыруудан пайда болгон телонун көлөмүн эсептегиле. Y барабар x квадрат, x барабар 0, y барабар 4. Y барабар x квадрат да параболаны берет. Ушу y когун айландыруу менен төмөндөгүдөй сүрөттөлүштү карасак болот. Аны интеграл жолу менен көлөмүн аныктап, 8 пиге барабар болгону көрүнүп турат. Андан кийин y барабар x квадрат плюс 1, y барабар 0, x1 барабар 0, x2 барабар 2-ге барабар болгон фигуранын көлөмүн аныктасак, анда y барабар x квадрат плюс 1-ди 0-дөн 2-ге чейинки аралыктарында графигин түзүп көрүү менен мына төмөндөгүдөй пи көбөйтүү 13,15тен 11-ди алабыз. Эми 4-нчүдө дагы ушул y барабар 0,15x, y барабар 0, x барабар 4. Y-тин ордуна 0-ды койсок, анда x-тин мааниси дагы 0-ге барабар. Анда төмөнкү жогорку пределдери 0-дөн 4-кө чейинки аралыкта аныкталат. 0-дөн 4-кө чейин. Анда y барабар 0,15x-тин графиги түз сызык болот. Анда көлөмү 16 бөлүнгөн 3 пини берет. Төмөнкү сызыктар менен чектелген телонун көлөмүн эсептегиле. Y барабар синус x, y барабар 0, x өзгөрмөсү 0-дөн пиге чейин. Анда y барабар синус x-тин графигин сызып алабыз 0-дөн пиге чейин. Синус 0-дө пиде абсцисса огун кесип өтөт. Башкача айтканда, анда мааниси 0-ге барабар. Анда көлөмүн аныктап карасак, бул барабар пи 0-дөн пиге чейин интегралы y квадрат dy. Y-тин ордуна синусту коебуз, анда синус квадрат x, dx-ты дифференциялесек, мына жерде синус квадрат x-ты кеселенген аргументтин формуласына колдонуп, 1 минус косинус 2x бөлүнгөн 2-ни алабыз. Анда пи бөлүнгөн 2-ден пи бөлүнгөн 2-ни турактуу санды интеграл белгисинин сырына чыгарып алып, 0-дөн пиге чейин dx минус пи бөлүнгөн 2, 0-дөн пиге чейин косинус 2x dx. Мындан пределдерин төмөнкү жана жогорку пределдерин коюу менен пи квадрат бөлүнгөн 2-ни жыйынтыгында пи квадрат бөлүнгөн 2-ни алабыз. Тапшырма. 1-ден 2-ге чейинки төмөнкү сызыктар менен чектелген телонун көлөмүн эсептегиле. Жогоруда ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү карап өттүк. Өзүңөрчө график сызып, ушул OX огу менен айландыруудан кандай тело пайда болот, ошону сызып көрөсүңөр. 3-нчүдө цилиндрдин октук кесилишинин аянты 12 дециметр квадрат, негизинин радиусу 3 дециметр болсо, анын көлөмүн аныктагыла. Цилиндр сызып, октук кесилишин сызасыңар. Октук кесилиши бул тикбурчтукту берет. Анда мында негизинин радиусу берилген, аянты берилген. Анда көлөмүн аныктап тапсаңар болот. Ушул тапшырмаларды чыгарылышын мага жибергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин амандашканча саламатта болуңар.